Кутман күнүңөр менен, балдар. 10 класс кыргыз тили сабагы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы бош убакытты кантип өткөрөбүз. Бүгүнкү сабагыбызда грамматикалык материал мезгил багыныңкы сүйлөм. Мезгил багыныңкы сүйлөмдөрдү туура колдонуп, пайдалуу иш-аракет тууралуу сөз кылабыз. Бош убакытты туура пайдалануу менен кандай ийгиликтерге жетишүүгө болорун талдайбыз. Ар бир күндү туура пландаштырууну үйрөнөбүз. Бош убактыңар жөнүндө сүйлөшкүлө. Мисалы, сен качан үйүңө кетесиң? Футбол бүткөндөн кийин мен үйгө кетем. Сен өзүңдү кайсы кезде бактылуу сезесиң? Футбол ойногон кезде мен өзүмдү бактылуу сезем. Качантан бери классташтарың менен ынтымактуу боло баштадың? Футбол ойногондон бери классташтарым менен ынтымактуу боло баштадым. Схеманы карагыла. Качан, кайсы кезде, качантан бери деген суроолордун берилишине жана аларга жоопторго көңүлүңөрдү бургула. Качан? Футбол бүткөндөн кийин. Мен үйгө качан кетем? Футбол бүткөндөн кийин. Кайсы кезде? Футбол ойногон кезде. Мезгилин көрсөтүп жатат. Качантан бери? Футбол ойногондон бери. Кыргыз тилинде мезгил багыныңкы сүйлөм баш сүйлөмдөгү ойдун мезгилин билдирет. Качан, качанга чейин, качантан бери деген суроолорго жооп берет. Суроолорго жооп бергиле. Убакытты туура пайдалануу деген эмне? Ал эми убакытты текке кетирүү деген эмне? Бош убактыңда эмне менен алектенесиң? Эгерде сен бир күн бою эч нерсе кылбасаң, өзүңдү кандай сезесиң? Ойлондуңарбы? Сабагыбызда мына ушул суроолордун тегерегинде ой жүгүртөбүз. Маанилери жакын сөздөрдү бириктиргиле. Кандай сөздөрдү мааниси жакын сөздөр деп атайбыз? Эстегиле. Жазганыңарды текшергиле. Убакыт, мезгил. Бош убакыт, бош мезгил. Жума, апта. Убакытты текке кетирүү. Убакытты бекер өткөрүү. Азыр сабакка чейин, сабак убагында, сабактан кийинки убактыңарды кандай өткөрөсүңөр? Кандай пландаштырасыңар? Мына ушул тууралуу сүйлөшөбүз. Мектепке чейин, албетте, убакыт аз. Бирок кээ бир нерселерди аткарууга болот. Мисалы, денени чыңалдыруучу көнүгүүлөр, машыгуулар. Буларды аткарууга үлгүрүү үчүн өз убагында туруу жана шайдоот кыймылдоо керек. Ал эми уйкудан кеч тургандар тамактанганга да үлгүрбөй калышат. Мектептен кийинки убакыт бир топ кеңири. Ошондуктан бош убакытка жана сөзсүз аткарылуучу иштерге бөлүүгө болот. Сөзсүз аткарылуучу иштерге сабактарга даярдануу, үй тиричилигине жардам берүү, жуунуу жана башка кирет.
келгиле ойлонобуз. Эч нерсе кылбагандык менен бош убакыт деген сөздөр бирдей маанини билдиреби? Силер кандай ойлойсуңар? Силер кантип эс алганды жакшы көрөсүңөр? Эч нерсе кылбаган учурда кандай эс аласыңар? Биз дагы өзүбүздүн убактыбызды, бош убактыбызды пландаштырып жатабыз. Бош убакыт эч нерсе кылбай эс алуу, маданий эс алуу болушу мүмкүн. Бош убакыт бул адамдын өз эрки менен, өз каалоосу менен, башка бирөөнүн буйругусуз өзүнүн эркин иш-аракетинен турат. Китеп окуу, теле берүүдөн, интернеттен пайдалуу маалыматтарды алуу акыл эсинин, интеллектуалдык деңгээлинин өсүшүнө алып келет. Спорттун түрлөрү менен алектенүү, таза абада сейилдөө ден соолугуна оң таасирин тийгизет. Бош убактыңарда эч нерсе кылбай ашыкча уктап, максатсыз эле нары бери басып, бирөөлөр менен жөн эле талашып тартышып жүрсөңөр деле убакыт өтүп кетет. Ал эми өзүңөрдүн акыл эсиңердин өсүшүнө эч нерсе кошулган жок. Мындай абалдын ден соолугуңарга зыяны тиет. Бош убакыт текстин окудуңар. Текстти окуп жатып, берилген сүрөттөргө көңүлүңөрдү бурдуңар. Ал сүрөттөр силерде кандай ойлорду жаратты? Азыр түшүнгөнүңөрдү текшерүү үчүн суроолорго жооп бергиле. Жазган жообуңарды текшергиле. Мектептен чыккандан кийин бош убактыбыз көп болот. Китеп окуп, интернеттен пайдалуу маалыматтарды алганда интеллектуалдык деңгээл өсөт. Бош убактыбызда эч нерсе кылбай ашыкча уктаганда убактыбыз максатсыз өтүп кетет. Кызыл түс менен берилген сүйлөмдөр качан деген суроого жооп берди. Бул сүйлөмдөр мезгил багыныңкы сүйлөмдөр. Бош убактыбыз көп болот. Качан? Мектептен чыккандан кийин. Силер дагы ушул сыяктуу жооп берген болсоңор, туура аткаргансыңар. Бул тапшырманы сүйлөмдү толуктоо иретинде аткарасыңар. Туура келген вариантын тандайсыңар. Бош убакыт бул адамдын эмнеси? Эч нерсе кылбай ашыкча уктаганыбы? Мектептен кийинки убактысыбы? Же эркин иш-аракетиби? Ойлонуп, сүйлөмдү толуктагыла. Жообуңарды текшергиле. Бош убакыт бул адамдын эркин иш-аракети. Мезгил багыныңкы сүйлөмдөрдү түзүп машыгабыз. Суроолорго жооп берүү аркылуу түзөбүз. Качан адамдын интеллектуалдык деңгээли өсөт? Качан адамдын убактысы текке кетет? Качан адамдын акыл эси өспөйт? Аткаргыла. Бош убакыт тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Мезгил багыныңкы сүйлөмдөрдү түзүүгө машыгып калдык. Азыр
Кыргызстандыктардын бош убакытты кантип өткөрөрү тууралуу Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы менен таанышабыз. Кыргызстандыктар бош убактыларын кантип өткөрө турганын Улуттук статистикалык комитет карап чыкты. Маалыматка ылайык, убактысынын басымдуу бөлүгүн жарандар телевизор алдында өткөрөт. Статистика көрсөткөндөй, шаарда жашаган эркектер телевизорго көбүрөөк байланган. Алар күнүнө орточо эсеп менен телевизор алдында 3 саат отурса, элет жериндеги аялдар буга 2 саат 20 мүнөт коротот. Элет жери, айыл жери. Эс алуунун экинчи орунда турган түрү баарлашуу. Буга айылда жашаган эркектер күнүнө 1,5 саат жумшайт. Ал эми шаардык аялдар сүйлөшүүгө 1 сааттан да аз убакыт коротот. Кыргызстандыктар орточо эсеп менен спортко күнүнө 18 мүнөт бөлүүгө даяр. Китеп окуу менен сейилдөөгө болгону 13 мүнөт жетиштүү деп эсептейт. Компьютердик оюндарга жана ар кандай чогулуштарга болжол менен 10 мүнөт убакыт кетет. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматын кандай түшүнгөнүңөрдү текшеребиз. 18 мүнөт эмнеге коротушат? 13 мүнөт эмне кылууга жетиштүү деп эсептешет? 10 мүнөт убакыт кайсы жумуштарга кетет? Схеманы карагыла, ойлонуп жооп бергиле. Жообуңарды текшергиле. Кыргызстандыктар орточо эсеп менен күнүнө 18 мүнөт спортко коротушат. Китеп окуу менен сейилдөөгө 13 мүнөт жетиштүү деп эсептешет. Компьютердик оюндарга жана ар кандай чогулуштарга болжол менен 10 мүнөт убакыт кетет. Силердин берген жообуңар дагы ушул сыяктуу болсо, анда туура аткардыңар деп эсептейбиз. Маалымат менен тааныштык. Кайсы суроонун жообу текстте бар? Суроого жооп берип, туура вариантын тандагыла. Анда жообуңарды текшергиле. Берилген варианттын экинчи суроосу эркектер аялдарга караганда көбүрөөк пикир алышабы деген суроонун жообу текстте бар. Келгиле, эмне үчүн бул варианттын туура экендигине ой жүгүртөбүз. Эркектер аялдарга караганда көбүрөөк пикир алышабы? Ооба. Пикир алышууга, башкача айтканда баарлашууга айылдагы эркектер күнүнө 1,5 саат убактысын жумшайт. Ал эми шаардык аялдар сүйлөшүүгө 1 сааттан да аз убакыт коротот. Текстте ушундай маалымат берилген. Бош убакытыбызды кандай өткөрөбүз? Видеону көргүлө. Сен бул көргөн нерселердин эмнеси менен алектенесиң? Эмнелер жагат же жакпайт? Эмне үчүн? Видеону көрүп жатып, ушул суроолорго жооп берүүгө даярдангыла.
Бош убакытты кандай өткөрүү тууралуу видео көрдүңөр? Видеодон көргөн нерселердин эмнеси менен алектенесиң? Кайсынысы сеникине дал келди? Видеодон бош убакытты өткөрүүнүн эмнелери жакты? Эмне үчүн жакты? Же болбосо жаккан жок? Эмне үчүн жакпаганы тууралуу өзүңөрдүн WhatsApp группаңарда классташтарыңар менен талкуулагыла. Кандай ойлойсуңар? Видеодо дагы кандай иш-аракеттер жөнүндө сөз болгон жок? Балким айрымдарыңардын бош убакытты өткөрөрүңөр видеодо берилген жок. Ал тууралуу дагы WhatsApp группада оюңарды айткыла. Талкуулаган соң өзүңөрдүн жообуңарды үн жаздыруу аркылуу телефонуңарга жаздырып мугалимиңерге жөнөткүлө. Мугалимдин сунушун уккула. Кырдаалдык тапшырмаларды аткаргыла. Биринчи кырдаалга көңүл бөлгүлө. Сен улуттук статистикалык комитетте ыктыярчы болуп иштейсиң. Ыктыярчы деген сөз бул волонтер дегенди билдирет. Кыргызстандыктар бош убактыларынын басымдуу бөлүгүн телевизор алдында өткөрө тургандыгын далилде. Орчундуу далилдерди келтир. Таянычты колдонуп жаз. Экинчи кырдаал. Сен жаш блогер болуп өзүңдүн сайтыңды түздүң дейли. Жаштарды бош убагында китеп окууга чакырык жаса. Китеп окуунун пайдалуу жактарын айтып, китеп окууга ынандыр. Таянычты колдонуп жаз. Телесабакты кайрадан көргүлө. Кырдаалдарды аткарып көрүп, өзүңөр тандаган бир кырдаалды мугалимиңерге жөнөткүлө. Мугалимдин комментарийин уккан соң, кайрадан оңдоп түздөп жазып, портфолиого салгыла. Азыр убакытты кантип туура колдонуу керектиги тууралуу адистердин бир нече кеңеши менен сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Аткара турган иштерди алдын ала планда. Убакытты уттура турган нерселерден кач. Календарь ар дайым жаныңда болсун. Бүгүнкүнү эртеңкиге калтырба. Тыкан, жыйнактуу бол. Ден соолугуңа кам көр. Календарь боюнча бир жумалык иштерди пландаштыргыла. Өзүңөрдүн убактыңарды туура пайдалануу үчүн адистердин кеңештеринин жардамы тиет деп ойлойм. Бүгүнкү сабагыбызда мезгил багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмдөрдү түзүүнү үйрөндүңөр. Бош убакытты кантип туура пайдалануу керектиги тууралуу тыянак чыгардыңар. Сабагыбыз аяктады. Көрүшкөнчө сак саламатта болгула.